Нарын жергесинде балдар уландар спорт мектебинин тарбиялануучулар арасындагы мен чемпионмун аталышындагы республикалык оюн өзүңүздөр көргөндөй Кочкор жергесинде мындай спорттук жүрүштөр менен башталууда. 5 күнгө чейин улануучу спорттук оюнга өлкөнүн 7 дубанынан 1,5 миңден ашуун жаш спортчулар келишкен. Алар 5 күн бою спорттун 12 түрүнөн күч сынашышмакчы. Өтүп келүүдө. Жалал-Абад облусунда бир дене тарбия жана спорт башталмалыгы. Президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында дене тарбия жана спорт департаменти тарабынан мен чемпионмун республикалык долбоор иштелип чыгып, ага ылайык жерлерде балдар өспүрүмдөр спортун өнүктүрүү каралган. Аталган долбоордун алгачкы оюндарын уюштуруп өткөрүү укугу Нарын облусуна жүктөлгөн. Кыргызстанда биринчи жолу ушу мен чемпионмун деген иш-чараны уюштуруп жатабыз. Себеп барыңыздар билсеңиздер керек, мурун мектеп лигасынын долбоорун ишке ашырганбыз. Ал долбоор 3 жылдан бери жакшы ийгиликтүү иштеп келатат. Ошо мектеп лигасынын балдарын кийинки өсүшүнө арнап ушу мен чемпионду койдук. Себеп дегенде мектеп лигада балдар спорт мектептерге өтүп, ошол жерден мындай профессионально даярданышсын деп. Мурун сборный ушу курама командага эле көңүл буруп келсек, азыркы күндөрү эми спорт мектептерге да, региондорго да көңүл бурулуп баштады. When we were first approached by the sports department. Бизге ушул Нарын облусунун спорт департаментинин жетекчиси ушул мен чемпионмун аттуу спорттук мелдешке баш өнөктөш болуу сунушу менен келгенде биз ал сунушту аябай чоң кубаныч менен кабыл алдык. Анан колдоо көрсөтүп жатабыз. Себеби дегенде мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул майрам, бул жерде кишилер улуулар деле, жаштар деле келишип бирге ушул чоң майрамды майрамдап жатышат. Бул деген чоң мүмкүнчүлүк, достукту өнүктүрүү боюнча, спортту өнүктүрүү боюнча бул чоң өбөлгө түзгөн иш-чара деп эсептейбиз. Ошондуктан ошол сунуш бизге спорт департаменттен келгенде биз чоң кубаныч менен кабыл алып, ошо башкы өнөктөш болуунун чечимин кабыл алганбыз. Men and women coming together, jointly participating in sports activities. Республикалык мелдештин башкы максаты дене тарбия жана спортту пропагандалоо, сергек жашоо образын калыптандыруу жана мелдештин жыйынтыгы менен курама командаларды түптөө жана элиттиктерге ири спорттук мелдештерди тартуулоо болуп саналат. Аталган мелдештин аркасы менен 2 жыл аралыгында алыскы аймактардагы имараттар оңдоп түзөөдөн өткөрүлсө, айрымдары спорттук жабдуулар менен дагы толукталганын алыстан келген машыктыруучулар кубануу менен баса белгилешти. Спорт тармагы азыр жылдан жылга баягы өнүгүп келе жатат деп айтсам жаңылышпайм. Анткени спортко мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүлүп атат. Биздин президентибиз дагы спортко көңүл буруп, абдан чоң жардам кылып, баягы спорт инвентарларды биринчи жолу бөлүп берип атат. Быйыл биз ушул Ысык Көл облусунан 6 миллионго жакын акча каражатына спорт инвентарын бөлүп берди жакында эле. Бул биздин келечектеги жаштарды дени сак, муунду тарбиялоодо бул эң чоң мааниге ээ деп ойлойм. Спорттук оюндун ачылыш аземинде Нарын жергесинин босогосун биринчи рет аттаган спортчуларга кереметтүү видеороликтер тартууланып, облусубуздун атагы алыска кеткен жерлери тааныштырылды. Талас шаары клубу болуп Нарынга келип, я чемпионго ойногонго келгенбиз. Бул я чемпионго биз жакшы даярданып, өз күчүбүздү көрсөткөнгө келдик. Нарын бизге өзүнүн кооздугу менен жана өзүнүн сулуу сонун аба ырайы жакты бизге. Буйруса биз Таласты жеңишин күтөбүз деп ойлойбуз. Бүгүн биринчи жолу я чемпион открытиясы болуп атат. Биз деген 3-4 күнгө келдик. Мыякта биздин Чүй районунан баскетбол, волейбол, тогуз коргоо, теннис спортунан келиштик. Мен манайым аябай жакшы. Мен кубанычтамын. Биздин Чүй районубуз ушундай чоң открытия катышып атканына. Жол жакшы экен. Мен жолду мындай кичине жаманыраак элестетип аткам. Жол жакшы жазалыптыр. Бат эле жетип калдык. Нарынга экинчи жолу келгеним. Мен 7-класста окуп, грек-рим күрөшү боюнча машыгам. Ысык Көлдө ушундай отбордон жакшы
жакшы өттү отборубуз. Биздин агайлар дагы өтө жакшы даярдык менен келишкен. Ушул турнирибиз жакшы өткөнгө жакшы өтсүн деп тилеймин. Ысык Көл областы буюрса биринчиликти алганга даярбыз. Ысык Көл областы алга! Спорттун 12 түрүн камтыган «Мен чемпионмун» республикалык оюндар облусубуздун 4 районунда жана Нарын шаарында өтөт. Алар бокс менен жеңил атлетика боюнча мелдештер Кочкор айылында 2 майдан 6 майга чейинки күндөрү, алыш боюнча мелдеш Жумгал районунун Чайек айылында 2-3 майда, дзюдо менен тогуз коргоол боюнча мелдештер Атбаш айылында 2-3 май күндөрү өтөт. Ошондой эле грек-рим күрөшү менен теннис боюнча мелдештер Нарын районуна караштуу Таш Башат айылында 2-3 май күндөрү. Кыргыз күрөш, эркин күрөш, футбол, волейбол жана баскетбол оюндары Нарын шаарындагы спорттук ареналарда 2-3-4-5 май күндөрүнө белгиленген. Бул күндөргө уюштурулган спорттук оюндардын жүрүшү Нарын жаңылыктары маалыматтык программасында байма-бай чагылдырылып турмакчы. Нургүл Курманалиева, Нурсултан Болотбеков, Кочкор району, Нарын жаңылыктары.